Убагында мамлекеттин мүлкүнө мыйзамсыз кол салып, ар кандай схемалар аркылуу жеке менчикке чыгып кеткен объекттер, жерлер акыркы жылдары атайын кызмат тарабынан жапырт кайрадан мамлекетке кайтарылганы чындык. Анын ичинде жер, социалдык объекттер, тарыхый имараттар да бар. Мурда жеке кызыкчылык үчүн колдонулган имараттар азыр коомчулуктун керегине жарай баштады. Тамырын кенен жайып, чырмалып калган коррупцияга каршы күрөшүүдө да УКМК зор иштерди жасады. Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 300 миллиард сомдон ашык мал-мүлктү, акча каражаттарын мамлекетке кайтарып берди. Мамлекеттин чөнтүгүнө кол салган айрым жогорку кызматтагы аткаминерлерге кылмыш иштери козголуп, жоопкерчиликке тартылган учурлар болду. Бул кадамдар мыйзам баарына бирдей деген принципти бекемдегени бышык. ГКМБ задержал членов организованной преступной группы. Кылмыштуу топторго каршы күрөштү күчөтүп, криминалдык структуралардын таасирин алсыратууга багытталган бир катар операциялар жүрүп жатканына күбө болуп келе жатабыз. Атагы Кыргызстанга гана эмес, дүйнөгө таанымал Крим төбөлдөрдөн баштап, майда кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө катуу чаралар көрүлүүдө. Бул аракеттердин негизги максаты Крим төбөлдөрдүн экономикага, саясатка жана мамлекеттик түзүмдөргө кийлигишүүсүн токтотуу болду. Эңириде улуттук коопсуздукту камсыз кылуу багытында экстремизмге жана уюшкан кылмыштуулукка каршы операциялар өткөрүлдү. Коомдук тартипти бузууга аракет кылган топтордун ишмердүүлүгү алдын алынып, туруктуулук сакталды. Албетте биз жогоруда атап өткөн иштер УКМК аткарган иш-аракеттердин бир гана көрүнгөн бөлүгү. Коомчулукка ачык жарыяланган фактылар менен операциялардын тышкары, көпчүлүккө маалым болбогон, коопсуздук талаптарына байланыштуу сыр бойдон сакталган жумуштарда арбын экени талашсыз. Бирок акыркы күндөрү социалдык тармактардын айрым колдонуучулары, саясатчылар УКМК жасаган иштерди жокко чыгаруу аракетин көрүп жатканын байкоого болот. Алардын катарында Исхак Масалиев бар. Козголгон кылмыш иштерин кайра карап чыгуу үчүн комиссия түзүүнү сунуштаган. Бирок бул сунуш Конституциянын негизги принциптерине каршы келет. Анткени мыйзам тергөө, сот процессине кийлигишүүгө тыюу салат. Тергөө органдары тарабынан жүргүзүлгөн тергөө иштеринин мыйзамдуулугун көзөмөлдөө прокуратурага жүктөлгөнүн, ал эми сот органдары адилеттикти камсыз кылууга жооптуу. Азыркы тапта УКМКнын айрым функциялары өзгөрүп, масштабдуу реформа жүрүп жатат. Бул өзгөрүүлөр жөн гана кадрдык алмашуу же түзүмдүк оңдоолор эмес, системалуу жаңыланууну көздөгөн кадамдар болуп саналат. Максат мекеменин ишинин ачыктыгын жогорулатуу жана заманбап чакырыктарга жооп бере алган профессионалдуу кызматты калыптандыруу. Албетте реформа УКМКны мындан да күчтөндүрөт. Бүгүн башталган өзгөрүүлөр эртең чоң иш-чаралардын пайдалуу болот. Системалуу тазалануу жана жаңылануу процесси жүргөн шартта алдыда масштабдуу операциялар, мыйзамдуулукту бекемдеген олуттуу иштер аткарылары чексиз.